Assalamu alaikum, урматтуу бага сүрүүчүлөр, урматтуу достор. Бүгүн 3 апрель 2020 жыл. Кайрадан эле малина бактын ичиндебиз. Өткөндө сиздер көргөн малина бактын ичинде алма бактын астындагы малина. Мына бир жумадан кийин мына ушундай жашарып, жаздын нишанасы менен өсүп аткан учур. Малинаны көрүңүздөр. Мына ушул өсүп аткан малиналардан буюрса июнь-июль айында жазгы малинаны терүү сезону башталат. Мына малина бак. Эгер сиздердин алма багыңыздар болсо, астында ушундай малинаны өстүрсөңүздөр болот. Малина ала көлөкө жерде дагы жакшы өсөлөт. Сууну көп талап кылган өсүмдүк болуп эсептелет. Малина өткөндөгү сиздер көргөн үстүндөгү күзгү малинасын кыркып, байланып, асты мынандай болуп чабылган. Астында өсүп келаткандар булар кийинки жылга жана күздө берүүчү болуп эсептелет. Күзүндө мөмө берет буюрса. Орто аралыгы 1,5 метр. Азыр кеңири жүрүүгө болот. Дагы бир айдан кийин буюрса мунун ичине кирип эркин жүрө албайсың. Эки жактан мына өскөн бутактары өсүп бири-бирине жетип тиет. Мына достор, малина тегиңиздер, малина бак кылыңыздар. Малинаны кантип караш керек деп көп сурашат. Малина күрдүү, семиз топурактуу жерде жакшы өсөт. Амофос, азот, кык, гумус берсеңиздер болот. Көпчүлүк сурашат малинага свежий кык салса болобу деп. Салса болот. Малина көтөрөт, күйгүзбөйт. Астында отоо чөптү дагы чыгарбай коет. Мына достор, астынан чыккан күзгү малиналар. Буюрса булар 3-4 метрге чейин күзгө чейин өсө алат.